Москвадагы Яндекс такси иштеген байкелер, силерге кайрылуу. Мына электронный трудовой договор. Таксопарк Трон 12 май жумушка кабыл алынган. Бүгүн 13 май. Трудовой договорунда мына водитель деп турат. Госуслугадан чыгат. Канек бекен госуслугасы. Мына трудовой договорумуз бул. Ошонун распечаткасы бул бирөө сизде калат, бирөө бизде калат. Бул жанакы миграционканын аркасына печать койгон деп атасыз го. Ошого уведомление. Мисалы Яндекс менен силердин ортоңордо трудовой келишим жок. Бул лично мына ошо там Абдилла Канектин атынан деп налог төкпөйт. Силер через биз аркылуу иштеген үчүн биз силерге мына именно ошо кишинин атынан налог төгүп атабыз деп биз уведомление жөнөткөнбүз. ОВМге. И ошонун негизинде силерге трудовой договор берип атабыз. Ошон үчүн бул базада бар, госуслуга кирип атат. Мына бул документтердин баарын түзүп, тегиздеп, эч кандай ксерокопия кылбай эле ушул документти эле түз эле ОВМге берип коесуз дагы, миграционканын аркасында печать койдуруп аласыздар. Эгер силерге ушундай кызмат керек болсо, только Яндекс такси иштеген байкелер, инилер, эже карындашдарга трудовой договор абсолютно бекер, эч кандай акча алынбайт. Мына тастыкта айткан байке. Бекер экен. Парктын комиссиясы болгону 3%. И налогко 4%. Болду. 4% Яндекс 4% налог алып төлөйт го. Ошону эми албай калат. Только өзүнүн услугасын алат комиссия 22% болду. Анан бизге 7%. 4% налог төлөйбүз дагы. 3% биздин услугабыз. Вообще 7%. И жанакындай 400 сом, 300 сом, 500 сом деген дагы күнүгө списание жок. Болгону бир эле условия биздин таксопаркта иштеши керек болду.